Албетте кыш мезгили жакшы, мурунку салафтар, Аллах Таала ырайым кылган чоң алымдар сүйүнүп күтүп жакшы кабыл алышкан. Анткени бул кыш мезгилинде билебиз эми көп эле жерде адамдардын негизги жумуштары токтойт, жайлата эмгектенген, түшүмдөрүн жыйнап алышкан болот дыйкандар. Элдер ошо отун көмүрүн камдап, анан жашоодогу негизги эле иштерди аткарып, көбүнчө үйдө болушат. Анан билебиз кышында бул түн узарат, күн кыскарат. Анан бул ибадаттын мындайча айтканда баягы чоң мүмкүнчүлүгү пайда болот да адам баласы үчүн. Күндүз орозо кармаса аябай жакшы. Анткени күн кыска. Көп эле чоң жумуш жасабайт. Айыл жергесинде болсо отун суусун камдап, мал салын карап коет. Шаар жергесинде болсо жумушуна барып келет дагы, убакыт тез өтөт дагы. Жанагы орозо кармаган болсо, жеңил чоң соопко жетет. Ошондуктан аракет кылган мусулман ушуну мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошо кышында көп орозо кармап алган болсо өтө жакшы. Бул баа күндүз жагынан. Экинчи жагынан түн узумуна. Адам баласы азыр мына күн эрте эле батат да. Караңгы тез эле кирет. Анан таң дагы аябай кеч атат. Ошол убакытта адам баласы мына түндө туруп, түнкү намаздарын окуп, нафилдерди окуп, Кудай Таалага канча деген соопторду үмүт кылып Алла Таалага ибадат кылса болот. Бул өтө чоң мындайча айтканда мүмкүнчүлүк. Ошондуктан мусулмандарга айтарым ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, түндөрдө туруп намаздарды окуңуздар, күндүз орозолорду көбөйтүңүздөр. Мындай убакыт деген улам ар бир адамга эле кайталанып келе бербейт. Бул кышты көргөн адам кийинки кышка жетпей калышы ыктымал. Албетте мусулман адам колунан келишинче баардык убакытта, баардык мезгилде ибадат менен алек болгонго аракет кылыш керек. Бирок анан жанагындай кээ бир убакыттарда, ошондой кышка окшогон убакыттарда мүмкүнчүлүк көбүрөөк ачылат, көбүрөөк берилет. Ошондо дагы жакшы пайдаланып калыш керек. Ошондуктан мына үйдө көбүнчө кышында отурабыз, илим талап кылалы, Куран окуганды үйрөнөлү, орозо кармайлы, түндө намаздарды окуйлу. Деги эле өзүнө жеке жашоосуна, динине пайда келген баардык нерселерди ушундай убакыттан пайдаланып, колдонуп, окуп калалы.